Так, урматтуу мекендештер, мына бүгүн биз дагы бир пациенттин канын көрүп атабыз. Мына караңыздар, бул кандын ичи. Мен дайыма эле силерге айтып келем, бул кан тамырдын ичи. Так, жашыңыз канчада? 57. 57 жаштасыз. Сиз негизги ооруларыңызды айтыңыз. Эмне кандай сизде даттануу бар, ошону айтыңыз. Мен ичим көбөйөт, анан бөйрөгүм ооруйт, эки бутум шишип кетет. Эки бутуңуз шишип кетет, бөйрөк тушуңуз ооруйт, и тез Бат-баттан ошо заар. Бат-баттан заар аласыз, Мынакей биз азыр канын алдык. Мен урматтуу мекендештер, мен дайым айтам да, канды көрмөйүнчө мен бир нерсе деп айта албайм депчи. Мына бул сиздин кан тамырыңыздын ичиндеги жүгүрүп жүргөн кандан биз бир тамчы алдык. Мына ушунун ичинде бизге керектүү мындай эритроцит дегендер болот. Эритроцит. Булар бизге тамак ташыйт. Мунун ичинде гемоглобин бар, кычкылтек бар, витаминдер бар, гормондор бар, микроэлементтер бар. Демек, бул бизге жакшы кызмат аткарат экен. Эми мындан тышкары биздин микроскоптон дагы лейкоцит деген көрүнөт, азыр чыкса көрсөтөм. Ал бизге коргогучтун ролун аткарып берет. Биздин кандын ичинде жүргөн керексиз микроорганизмдерди, кереги жок микробторду өлтүрүп бере турганга келет. Үчүнчүсү тромбоцит деген нерсе бар. Ал да өзүнүн жакшы кызматын аткарат. Эми ушул жерде сизде мына эритроциттен тышкары караңыз кандай деген ашыкча нерселер жатат. Нугу томолоктордун бардыгы булар эрибей калган майлар. Булар эрибейге, мына кара жашыл точканын баары бул эрибей калган май. Бул бир. Экинчиси, мына агарып турган нерселер, булар грибки деген микроорганизм. Көзгө көрүнбөгөн бир клеткалуу бизде жашаган микроорганизм. Демек, бул ушул жерде жашайт, кандын ичинде. Кандын ичинде эрибей калган дагы тамактар болот, белоктор болот. Бул эрибей калган май. Андан тышкары эрибей калган белок деген болот. Ошол эрибей калган белокторду бул грибкилер жейт дагы жашай берет биздин ичибиздечи. Эң жаманы булар өзүнөн заң чыгарат. Жейт, ушул жерге заң чыгарат. Жейт, ушул жерге заң чыгарат. Демек, биздин кандын ичинде бечара бир эле эритроцит жүрбөстөн грибки жүрөт экен, и плюс булардын заң аралашып жүрөт экен. Эрибеген майлар жүрөт экен. Дагы дальше көрөлү. Мынакей караңыз. Мен айткан лейкоцит нугу болот. Бирок бул сиздин лейкоцитиңиз ооруп калган. Эмне үчүн? Мындай көрдүңүзбү? Бөлүнүп, могу жерлери ачылып, мындай бузук формада да. Мунун нормада булар томолок болуп, мындай жылып, кыдырып, муну жеп, но грибкини жеп, но ошон чуркап жүргөн кара нолар, булар бактериялар. Көрдүңүзбү? Мына кандын арасында чуркап жүргөн бактерияларды тутуп, грибкилерди өзүнө алып кирип, эритип жок кылып берет. Мына өзүнө тутуп алгандагы бул азыр эритип атат, бирок бул оорукчан, пассивный деп коет, больной лейкоцит. Бул сизге кызмат аткарып бере албайт дальше. Болду, ушул эле жерден жылбай турат. Эмне үчүн? Кан коюу. Кан эмне менен коюу болуп атат? Микроорганизмдердин заңы, анан майлар. Көрдүңүзбү? Буну мен катастрофа деп коем. Май, мына кадимки эле суунун ичине сууга май тамчатып койсоңуз бүртүк болуп калат го. Мына сиздин каныңыздын ичинде майлар жүрөт. Караңыз, кандай деген майлар жүрөт. Сиз тонналап дары ичпейсизби? Жакшы болбойсуз. Эмне үчүн? Себеби кандын ичин тазаламайынча биз ар бир органга, ар бир көзүбүз болобу, мурдубуз болобу, жүрөгүбүз болобу, бутубуз болобу, сөөгүбүз болобу, деги эле биздин дене мүчөбүзгө таза кан алып барып бермейинче биз ордон айыга албайбыз. Так, дальше кеттик. Мынакей дагы эле сиздин ошол эле майларыңыз, караңыз. Мына дагы эле эрибеген майлар, мына. Муну мен катастрофа деп коем. Катастрофа, мына караңыз. Мына майларды караңыз. Кандай деген майлар эрибей сиздин ичиңизде жүрөт. Эң жаманы бул бир жерге барып кан тамырдын ичине отурукташат. Боордун клеткаларына барып отурукташат. Сиз УЗИге түшсөңүз, сизге жировой гепатоз деген диагноз коет. Бул болсо uyku безге барып отурат. Панкреатит деген диагноз коет сизге. И плюс сиздин холецит деген ооруңуз бар. Эмне үчүн? Майды эритип бере албайт атпайбы? Ушул майды бизде бир гана өт сонун эритип берет. Өт жакшы куят,
булар жакшы эрийт. Өтүп койбойт, булар эрибейт дагы, эрибеген байлар канда өтүп коюп кетет. Бул катастрофа. Сиз албетте каныңызды сиз тазаламайчы мындан арыла албайсыз. Биз ушундай аракет кылабыз, ушуларды жок кылып бергенге. Анан сиз өзүңүз айткандай зомби болуп каласыз. Бул жак айтат, мен зомби болуп калам, когда дейт менин дейт шишиктеримди кетирип койгондо зомби болуп калам деп. Көрдүңүзбү? Биз убактылуу гана сизди сийдик дары менен, фуросемид менен сийдигиңизди айдап, жидкостти сизден кетиребиз, убактылуу гана. Ушу кеткен мезгилде сиз сонун болуп каласыз дагы, бирок кайра эле жидкость деп коет, эми кайра эле жидкостьке толуп калганда эле сиз кайра эле оорулошуп эле эмне кылышыңызды билбей эле ошо отуруп каласыз. Түшүнбү? Так, дальше көрөлү. Мына караңыз. Дагы эле. Мына. Так. Чач чөчпөйбү? Чөт. Ногу кара туз бул чачтын түшкөнүн айтат. Мына ушунун чыгып калышы бизге белги берет, пациенттин кальцийи кетип атат. Анан ошон үчүн чач түшүшү мүмкүн, тырмак сынышы мүмкүн. Мына дагы эле ошол майлар, гриппилерди көрдүк азыр. Так, мынакей караңыз. Бул катастрофа. Бул катастрофа. Карап коюңуз, майларыңызды караңыз. Сиз тез чарчайсыз. Анан эчтеке көңүлүңүз жок. Настроение жок болот. Может, кээде аябай кыжырданасыз. Мынакей бул лейкоцитиңиз да оорукчан. Көрдүңүзбү? Бул да оорукчан. Кыймылдабай турат. Нормада бул мынтип жылып, гриппны бир гриппкенин ичине киргизип алды, көрдүңүзбү? Мына гриппкелерди ичине киргизип, жок кылып бере турган биздин коргогуч. Мен военныйлар деп коем. Чистильщиктер, тазалагычтар, кандын ичиндеги керек нерсени тазалагыч. Биздин иммунитет ушуга байланыштуу болот. Ушул күчтүү болсо, кандын ичинде бүт микробдордун баарын жок кылып берсе, каныбыз таптаза болот да биздин иммунитетибиз высокий болот. Караңыз, мына кайсы жерде ачпайын? Караңыз, бул катастрофа. Мен катастрофа деп коем. Бул организм кыйкырып атат. Мен кыйналып атам, менде деген майлар көп болуп атат, мен жакшы болбой атам деп кыйкырып атат. Бирок биз аны бул микроскопту көрмөйүнчө билген эмессизби, чынбы? Так, дальше көрөлү, мына караңыз. Сизде дагы эле гриппки деген нерсе көп, майлар көп. Так, дальше көрөлү. Мынакей. Бул лейкоцит. Бир жерде 3 лейкоциттин чыгып калышы сиз кече жакында мүмкүн 1 айдын ичинде, мүмкүн 2 ай, мүмкүн 3 ай, мүмкүн 4 айдын ичинде катуу бир шамалда болупсуз да. Болду ушундай нерсе? Ооба. Тердедиңизби? Температура болдуңузбу? Мен чыйрага түштүм. Чыйрага түштүңүз, э? Мына ошо чыйрага түшкөн деген сөз температура 37,1 болот деген сөз да. Демек сиздин организмиңизге бир кандайдыр бир микроорганизм, мүмкүн вирус кирди, мүмкүн башка бир бактерия кирди, мүмкүн дагы башка бир микроорганизм көбөйүп кеткенде, ногулар көбүрөөк чыгып, тигини өлтүрүп беребиз деп көбүрөөк чыгат да. Ушул бизге сиз кече жакында оорупсуз дегенди билдирет. Чыйрыгып, температура оорупсуз дегенди билдирет. Эми деп айтамын, демек сиз бизден демек эмне деп айтардым? Ушул майлардын, ушул микроорганизмдердин жок кылыш үчүн биз сүлүк кылып коебуз. Сүлүк ушундай жакшы бир препарат деп коем да мен. Дары болчу. Өзүнүн оозунда 130 дарысы бар. Ошо дарысын бизге берет, анан ошо именно кыргыздар илгери эле айтып койгондо арам кан сорабат депчи. Именно ошо мына майларыңызды, сиздин мына гриппкилериңизди, кереги жок микробторуңуздун баарын сүлүк соруп алып чыгып берет. Андан кийин биз сөзсүз түрдө лимфа массаж жасайбыз. Эми ушул майдын бардыгы сиздин бездериңизге чогулуп калган, боорулоруңузга чогулуп калган, уйку без, ичегилер тегерегине чогулуп калган. Ушул без тамырларга биз массаж жасайбыз. Андан кийинки дагы бир жакшы методубуз бул Неумывакиндин методу менен биз Неумывакин деген профессор өткөн, ал 94-кө чыгып каза болгон. Ошол профессор организмге перекс ичкиле, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, перексти тамырдан койгула деген да. Эгерде сиз макул болсоңуз, мен мейли каршы эмесмин десеңиз,
Сиздин макулдугуңузду алгандан кийин мен сизге перекис коюп берем. Перекис дагы абдан жакшы канды тазалап берет да. Мына мага келген пациенттер макул болгондо мен коюп берем. Демек кандын ичин ал ушул майларды тазалайт, микробдорду өлтүрөт, микроорганизмдер, гриппкилерди өлтүрөт, гельминттерди өлтүрөт. Баарын жок кылып бергенге өтө чоң жардам берет перекис. Андан кийин чөп дарыларды берем. Урматтуу мекендештер, каныңыздарды текшертип туруңуздар, ден соолукта болуңуздар.